Эми у каждого свое мнение дегендей. Сиздин пикир? Менин пикирим бири-бирин кечиргенгеби? Жок, ошолордун күнөөсүн эли кечирбейби? Эли кечирбейт, конечно. То, что они сделали, особенно карапайым адамдар үчүн жашоо кыйналып кетти да. Сиздин пикир? Мен деле кошулам ошол ойго. Эл кечирбейт деп ойлойсуз? Эми затрудняюсь честно ответить. Эл эми ар кандай ойдо болот, эл кандай кечирет деп ойлобойм. А бирок мен ошолордун жолугушуусун туура көрбөйм. Ошо коротко. Алардын кетирген күнөөсүн сиз кечирет белеңиз? Алар эми лично өзүлөрү эле кетирбейт да. Ошол состав бир кишиден күнөө кетпейт. Эми буларды көрүнүш адатта. Көнүмүштө көнүп калганда бири качып эле кетип атпайбы? Кылып эле кылыш керек. Ошол президенттер Дубайда жолугушту да. Мурдагы Кыргызстандын президенттеринин баардыгычы 6 президент. Азыркы Садыр Жапаров баш болгон. Сиз ошол жаңылыкты кандай кабыл алдыңыз? Анан ошо кетирген президенттердин күнөөсүн эл кечиреби? Муну тарых чечет да, тарыхта болот. Кийинкилерге, кийинки жаш муундарга калтырыш керек болчу. Эми булар эми ушуну жакшылап эле ойлонсо болмок, азыркылар деле ойлонуш керек. Келечекте боло тургандар ойлонуш керек да, кыргыз элинин намысын коргош керек болчу. Булардыкы билбейм, эл кечиреби, кечирбейби, эми эл каждый өзү билет да. А сизчи, сиз кечирет белеңиз? Эми кечире албайсың да, мындай нерсени кечирилбей турган нерселер болуп атпайбы арасындачы. Эрди катын болсо бир жанагы бири-бирин кечирип койгондой. Бул жерде элдин тагдыры туруп атат. Ушундай. Туура деп эсептейм, жолуккан кичине эметип. Жаңы президент да кичине ойлонуп, мурункулар да кичине өзүнүн эмесин кылган иштерин кайталап эстеп, күнөөсүн мойнуна алганына. А бирок кечире турган кан кечирилбейт да, допустим, Бакиевдики. Акаевдики деле бар. Эл барын көрүп турат, өзү баа берет, менчи. Биринчиден мен азыркы президентибиз Жапаровдун элди чогултуп бир столго башын бириктирген мен туура эле деп ойлодум биринчиден. Ал экинчи бул жанагы мурдагы экс-президенттерибиздин кетирген катачылыктарын эл кечирбейби, кечирбейби аны билбейм. Ар ким өзүнүн ою бар. Сиз кечирет белеңиз? Мен мисалы үчүн кечире албайм. Бирок азыркы жүргүзгөн политиканы ынтымакка чакыралык деген туура бир жагынан. Алардын кетирген кемчиликтерин ойлоп көрсөм, мен жүрөгүм ооруп, кечиргим келбей кетип атат. Бирок азыркы убактагы президент Ажоовдун жүргүзүп аткан саясаты туура деп атам. Ынтымакка келип, ушундай эле качанга чейин чачырап, бөлүнүп, чачылып эскиндик ойлоп эле ушунда отурабыз. Анан кийин өнүгүү жолуна түшсөкпү депчи. Өтө туура. Алардыкы дагы өздөрүнүн күнөөсү бар, аны мен кечиргим келбей кетип атат. Ойлопчу, ошол эле.